Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн чагылдырган парламент берүүсү. Программаны жасалма интеллекттин негизинде даярдалган мен Мурза Мыйзам алып барам. Узап бара жаткан жумада бийликтин мыйзам чыгаруу бутагында эмне окуялар жүз берди? Депутаттар кандай орчундуу маселелерди көтөрүштү жана жыйында эмне маанилүү мыйзам долбоору каралды? Алдыда айтып беребиз. Алгач кыстача анонс менен таанышып алыңыздар. Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо мыйзамы өзгөрөт. Депутаттар үгүтчүлөрдүн санын кыскартып, күрөө акчасын төкмөйүнчө талапкер катары каттабоо сунушун киргизүүдө. 100 миң десем де агитаторларга 100 миң сом беребизби? Депутат эмгек кодексине маянаны индексациялоо боюнча норма киргизүүнү сунуштоодо. Эмгек акы керектөө бааларынын өсүшүнө жараша көтөрүлүшү керек. Айлык автоматтык түрдө өзү көтөрүлүп туруш керек. Кыргызстанда чет өлкөлүк номер менен жүргөн автоунааларды мыйзамдаштыруу боюнча өнөктүк кайрадан башталышы мүмкүн. Жакын араларда легализация машина боюнча чыгат экен. Ушул жана башка маалыматтар менен алдыда кенен тааныша аласыз. Андыктан көрсөтүүнүн акырына чейин биз менен болуңуздар. Кыргызстан менен Сауд Арабиясынын ортосундагы кызматташтык бекемделүүдө. Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев бул жумада Сауд Арабиясынын Кыргызстандагы элчиси Ияд бин Гази бин Сулейман Хакимди кабыл алды. Жолугушуунун негизги багыты парламенттер аралык алаканы чымдоо жана эки тараптуу долбоорлорду ишке ашыруу болду. Элчи катары ишмердүүлүгүн жаны баштаган Ияд бин Гази бин Сулейман Хакимди куттуктаган төрага Марлен Маматалиев Сауд Арабиясы Кыргызстан үчүн жакынкы чыгыштагы негизги өнөктөш экенин баса белгиледи. Ошону менен катар өткөн жумада эле Сауд Арабиясынын Мажилис аш-шуурасынын төрагасы доктор Абдуллах аш-Шейх мырзанын атынан расмий сапар менен келип кетүү боюнча чакыруу катын алганын айткан төрага парламенттер аралык байланыштарды чымдоодо башкы максат экенин кошумчалады. Өз кезегинде элчи Ияд бин Гази бин Сулейман Хаким Сауд Арабиясы Кыргызстан менен кызматташууга өзгөчө маани берип жатканын билдирди. Ошондой эле элчи акыркы жылдары өз өлкөсүндө жүргүзүлүп жаткан ири реформалар жана өнүгүү стратегиясы тууралуу маалымат берди. Жолугушуунун соңунда тараптар экономикалык, гуманитардык багыттагы маселелерди талкуулап, эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу темалар боюнча пикир алмашты. Апта башында Жогорку Кеңеште баа түзүү жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча парламенттик угуу өттү. Эске салсак, министрлер кабинети демилгереген мыйзам долбоору мамлекеттин бааларды жөнгө салуудагы ыйгарым укуктарын кыйла кеңейтүүнү сунуштайт. Азыр мамлекет негизинен социалдык мааниге ээ товарлардын чектелген тизмеси боюнча гана баага кийлигише алса, мыйзамдын жаңы редакциясы иштердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын да жөнгө салууга мүмкүнчүлүк берет. Бизнес коомчулугунун өкүлдөрү катышкан жыйында эмне сунуштар айтылды? Кийинки материалда сөз болот. Комитет аталган мыйзам долбоорун ушул жылдын 28 апрелинде карап, экинчи окууга чейин парламенттик угуу өткөрүү чечимине келген. Бүгүнкү талкууга мамлекеттик органдардын жана бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү, ошондой эле жарандар жана алардын бирикмелери катышты. Бул мыйзам долбоору экономикалык жактан негизделген бааларды камсыз кылуу, калктын кызыкчылыгын коргоо жана ишкерлер менен керектөөчүлөрдүн ортосундагы тең салмактуулук сактоо максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору биринчи окууда өткөн, экинчи окууга карата депутаттардын жана бизнес өкүлдөрүнүн сунуштары, сын пикирлери келип түшкөн, тиешелүү министрликтерге жөнөтүлгөн. Мыйзамга өзгөртүү мамлекеттик жөнгө салуунун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, айрым эски жана натыйжасыз нормаларды алып салуу, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдардын ролун тактоо сунушталууда. Парламенттик угуунун жүрүшүндө бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү мыйзам долбоору атаандаштыкка тескери таасир этерин айтып чыгышты. Канчалык көп атаандаштар болсо, ошончолук товарлар, кызматтар, жумуштар арзаныраак болот. А бизде эгерде бул мыйзам долбоорду кабыл алсак, тескерисинче атаандаштыкка мындай жолтоо салгандай болот да. Себеби элдер эмне кылат? Рентабелдүүлүкүңөр мынча экен, андан ашуун 25%дан ашуун бааны көрсөтө албайт экенсиңер, сата албайсыңар десе, элдер башка секторго качып кетет. Мыйзам долбооруна карата мамлекет жеке билим берүү мекемелеринин баа саясатына түздөн түз кийлигишет деген түшүнүк жаралып, бул жагдай жеке сектордо иш алып барган билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү арасында кооптонууларды жараткан. Бүгүнкү талкууда алар өз тынчсызданууларын ачык билдиришти. Бирок мамлекеттик органдардын жетекчилери бул багыттагы кооптонууларга негиз жок экенин түшүндүрүштү. Ушул 2 айдан бери биз жеке менчик мектептеринин окуу баасы антимонополдук комитет боюнча көзөмөлгө алынат деген сунушту уккандан бери биз бардыгыбыз абдан чоң тревожный момент переживаем.
бардык мектептер көп өзүнүн политикасын кароого туура келет. Мен чакырат элем, сиздер жанагы WhatsApp группаңыздарда чоң обсуждение болгон. Антимонопольник орган ошо биздин ишмердүүлүккө киришип, биздин бааларыбызды текшерет экен деп. Ошо жердеги өзүңүздөр көтөргөнсүздөр бул маселени. Ошондуктан мен ошол ким көтөрдү, өзүңөр биринчи чечип алсаңыздар, ошондой араңыздардагы баягы дестабилизация кылган кызматкерлериңерби, коллегаңарбы ошолорду тартипке чакырат элем. Дагы бир жолу айтам, азыркы мыйзам долбоорунда жеке мектептерди же болбосо ушул окуу кызматтарын жөнгө салуучу бир дагы норма жок. Парламенттик угууга катышкан депутаттар тарабынан да бир катар сунуш пикирлер айтылды. Алсар депутат Жылдыз Эгембердиева мыйзам долбоорун колдоп, анын ченемдерин тактоо менен катар социалдык мааниге ээ товарлардын тизмесин жыл сайын кайра карап чыгуу сунушун киргизди. Биринчи бул социалдык маанидеги товарлардын тизмесин жыл сайын кайра кароо механизмин түзүү. Экинчиси, бааларды мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген учурда анын экономикалык натыйжа алуу боюнча коомдук отчет жарыялоо талабын кошуп койсоңуздар, хорошо. Анан монополиялык абалды кыянат пайдалануунун алдын алуу боюнча өзүнчө мониторинг жүргүзсөңүздөр. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн негизги максаты акыркы жылдары өлкөдө кызмат көрсөтүүлөрдүн баасынын кескин өсүшүн жөнгө салуу жана айрым тармактардагы тарифтик саясатка көзөмөлдү күчөтүү болуп саналат. Учурдагы мыйзамдык чектөөлөрдөн улам мамлекет кээ бир кызматтардагы баа өсүшүнө толук таасир бере албай келгени белгиленди. Талкуу учурунда депутаттар мыйзам кабыл алынгандан кийин монополияга каршы жөнгө салуу органынын ыйгарым укуктары ашыкча кеңейип кетпейби деген маселени көзөрүп, көзөмөл менен эркин рыноктун тең салмактуулугун сактоо зарылдыгына көңүл бурушту. Эми бул мыйзамды киргизүүнүн эмне кажети бар, мен түшүнбөй жатам. Биз абдан кооптуу учурду жаратып коюп атабыз. Өкмөт деген өзү каалаган кезде, каалаган убакта, бул жакта депутаттар кээ бир экономиканын принциптерин түшүнбөгөн адамдар сүйлөп койсо, ошого же соцсетке чыгып калса эле бир маселелер анан билим берүү тармагында кымбат экен, анан бул тармак кымбат экен десе эле, анан ошого реакция кылып өкмөт кээде чечимдерге барып калат. Бул мыйзамга мен артка тартууну кыла албасак, анда каршы берүүнү чакырат элем. Бул мыйзам туура эмес, мындай статьялар, мындай көрүнүштөр башка өлкөлөрдө жок. Парламенттик талкуунун жыйынтыгында тармактык комитет бардык сунуш пикирлерди эске алуу менен мыйзам долбоорун экинчи окууга карата даярдоону демилгечилерге табыштады. Жогорку кеңештин сот укук маселелери, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен биргеликте ички иштер органдарынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Анда эл өкүлдөрүнө казарма, ашкана, спорттук зал жана машыгуу залы тууралуу маалымат берилип, күжүрмөн техникалар көрсөтүлдү. Алгач жогорку кеңештин депутаттары министрлер кабинетинин төрагасы менен бирге Шумкар Атайын багыттагы полкунун жаңыланган инфраструктурасын көрүп чыгышты. Бул жерде жаңы казарма курулуп, жабык мини-футбол аянтчасы пайдаланууга берилген. Мындан тышкары спорт залы жана кызматтык бөлмөлөр толугу менен жаңыланган. Андан кийин эл өкүлдөрү Ички иштер министрлигинин эксперттик криминалистикалык кызматынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Аларга кызматтагы модернизациялык иштер, ошондой эле дүйнөлүк стандарттарга жооп берген жогорку сапаттагы жабдуулар көрсөтүлдү. Биринчиден болуп бизде республикабызга жана ДНК экспертизасын алып келип атабыз. Биз ошону бүгүн көрдүк. Бул деген кандай кылмыштарды ачканы, канчалык бизге мындай татаалдаштырылган болчу. Биз канча кыйналып өзүбүздүн кошуна мамлекеттерге, Казакстанга, Кытайга чейин жөнөтүп, ушу экспертизаларды өткөрө албай келгенбиз. Мына бүгүнкү күнү биздин жана экспертный службаны көрүп, биз чынында таң калып атабыз, кандай деген кылмыштарды ачканы бирден бир мындай жеңилдиктетип болот экен. Комитет мүчөлөрү ошондой эле Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын капиталдык оңдоодон өткөн жаңы имаратын көрүп чыгышты. Бардык заманбап талаптарга жооп берген мекемеде жарандар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, кызматкерлердин иш алып баруусуна да кеңири мүмкүнчүлүк каралган. Ошондой эле изделип жаткан жарандарды аныктоо үчүн атайын электрондук такта орнотулган. Биякта эмне шарттар түзүлдү? Биякта ар бир кызматкерге бирден кызмат бөлмөсү тийди. Жарандарды кабыл алуу шарттары жакшыртылды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жарандар бизге келе турган болсо, отура турган жери, кондиционирование,
жарандарды кабыл алуу бөлмөсү, овальный зал, актовый зал, чоң имараттар салды. Андан тышкары кызматкерлер үчүн спорт зал, машыгуучу зал, ок атуучу зал деген сыяктуу акыркы замандын талабына ылайык шарттар жасалды. Бардыгы полный өздүк курамга жаңы мебель коюлду. Нөмөт бөлүгүнүн иштөө шарттары, техникасы бардыгы жаңыртылды. Эл өкүлдөрү Ички иштер министрлигинен трансулуттук кылмыштарга каршы күрөшүү борборунун жаңы имаратында да болушту. Маалыматка ылайык, борбор заманбап техникалык жабдуулар менен камсыздалып, уюшкан жана эл аралык кылмыштуулукка каршы күрөштүн натыйжалуулугун арттырууга багытталган. Мындай шарттар укук коргоо органдарынын ишин ыкчам жана сапаттуу жүргүзүүгө өөлгө түзөрү белгиленди. Министрлер кабинети тарабынан жаңы автоунаалардын ачкычтары Ички иштер министрлигине тапшырылды. Ал иш-чарага Сүйүнбек Өмүрзаков баштаган депутаттар күбө болушту. Эскерте кетсек, 370 автоунаа атамекендик Тулпар ишканасында чыгарылган. Мына бунун бардыгы мамлекет тарабынан абдан чоң бул өбөлгө чоң жардам ички органдарына. Бул мамлекет тарабынан жардам бул эл үчүн болуп атат да. Мына ички иштер органына канча көңүл бурулса, бул элге көңүл бурган, элдин коопсуздугуна. Ошо мына акыркы заманбап мына техникалык жабдуулар көрүп атпайбызбы? Бул эми техникалык жаңы заманбап жабдуулар бул кылмыштын бетин ачууда, коомдук тартипти сактоодо негиз мамлекет стабилдигинде бул чоң өбөлгө түзөт да. Мына бул мамлекет тарабынан биз ушул укук коргоо органдарына, ички иштер министрлигине жардам бергенибиз терең ыраазычылык билдиребиз. Бул алдыдагы кылмыштын алдын алууда, коомдук тартипти сактоодо жана ошондой эле мына азыр заманбап сапаттуу көзөмөлдөөчү камераларды көрүп атпайбызбы? Бул эми коомдук тартиптик, жол коомдук кыймылында да көп кылмыш болуп атат. Алардын алдын алууда бул чоң жардам көрсөтөт да. Көчмө жыйындын жүрүшүндө эл өкүлдөрүнө маалымдалгандай, заманбап автоунаалар жана көзөмөлдөө камералары өлкөнүн бардык аймактарында кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүү максатында бөлүштүрүлөт. Жогорку кеңештин тармактык комитети айлык акыны инфляциядан коргоо механизми сунуштабаган мыйзам долбоорун карады. Анда Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине тиешелүү өзгөртүү киргизүү каралууда. Жаңы документ депутаттар Гүлнара Акимбаева, Равшан Рыспаев, Гүлнара Баатырова жана Талайбек Масабиров тарабынан демилгеленген. Финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитетинин отурумунда Жогорку кеңештин депутаттары демилгелеген маанилүү мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Демилгечилердин бири эл өкүлү Гүлнара Акимбаева керектөө бааларынын өсүүсүнө карап эмгек акыны да көтөрүү механизми киргизилип жатканын айтат. Белгилүү болгондо инфляциянын өлчөмү калктын сатып алуу жөндөмүнө түздөн түз таасирин тийгизүүдө. Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы жогорулаган шартта жарандардын, айрыкча эмгек акы менен жашаган кызматкерлердин реалдуу кирешесин сактоо мамлекеттик социалдык саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Ушуга байланыштуу мыйзам долбоору менен кызматкерлердин эмгек акысын инфляциянын деңгээлине жараша индексациялоонун укуктук негиздерин бекемдөө сунушталууда. Бул чара кызматкерлердин социалдык корголушун күчөтүү жана алардын эмгек кирешесин наркын сактоого багытталган. Сунушталып жаткан өзгөртүүгө ылайык эмгек кодексине индексация механизми киргизилүүдө. Индексация бул инфляциянын деңгээлине жараша эмгек акынын, пенсиянын жана башка төлөмдөрдүн көлөмүн кайра карап чыгуу механизми. Анын негизги максаты жарандардын сатып алуу жөндөмүн сактап, баалар өсүп жаткан шартта кирешелердин нарксызданып кетишине жол бербөө. Демек, мыйзам долбоору кабыл алынса, товарлар менен кызматтар кымбаттаган учурда эмгек акыларды да этап-этабы менен жогорулатуу мүмкүнчүлүгү каралат. Мыйзам долбоору инфляцияны жана жашоо наркынын өсүшүн эске алууга, кызматкерлердин кирешесин коргоого жана бирдиктүү укуктук мамилени орнотууга багытталган. Статистикалык маалыматтарга ылайык 2020 жылы инфляция деңгээли 9,7% түссө. 2025 жылы бул көрсөткүч 9,4% жеткен. Баалардын өсүшү биринчи кезекте азык-түлүк товарларына, коммуналдык кызматтарга, транспорттук чыгымдарга жана күнүмдүк керектелүүчү башка товарлар менен кызматтарга олуттуу таасирин тийгизүүдө. Ушундай шартта жарандардын сатып алуу жөндөмүн сактоо маселеси өзгөчө мааниге ээ болуп жатканы белгиленди. Талкуу учурунда депутат Дастан Жумабеков эмгек акыны жогорулатуу механизмдерин иштеп чыгууда эл аралык тажрыйбаны кылдатталдап, аны өлкөнүн экономикалык шарттарына ылайык колдонуу зарылдыгына көңүл бурду. Башка мамлекеттерде ушундайда Турция жылына 2 жолу мындай айлык көтөрүлөт экен да. Бул мыйзам менен камтып койгон экен. Инфляцияга жараша баягы автоматтык түрдө өзү жылына 2 жолу эгерде ошол мындай кымбатчылык баалар көтөрүлгөн учурда Статкомдун чыгарган немеси менен маалыматы менен айлык акы өзү эле кошулат экен да.
Биз мыйзам менен мындай бекемдеп койсок, ошолдун статкомдун маалыматтын негизинде инфляцияга алар таянган кезде ошол айлык акында канча пайыз көтөрүлүү ошо айтылыш керек да, ошонун негизинде айлык автоматтык түрдө өзү көтөрүлүп туруш керек. Ошол мыйзамга бардыгыбыз баш ийгенге барат элек дейм да. Сунушталган өзгөртүү булайык. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган мекемелерде эмгек акыны индексациялоо мыйзамда белгиленген тартипте жүргүзүлөт. Ал эми жеке секторда эмгек акыны баалардын өсүшүнө жараша кайра кароо механизмдери, жамааттык келишимдер, кармактык макулдашуулар же иш берүүчүнүн ички актылары аркылуу жөнгө салынат. Талкуу учурунда депутат Айсарахан Абдибаева эмгек акыларды баалардын өсүшүнө жараша өз убагында жогорулатуу механизмдерин натыйжалуу иштеп чыгууга чакырды. Инфляциянын айынан ушуга барып атабыз да, туурабы? Индексацияга ошого барып атабыз. Ошондо жеке тараптарга дагы, мамлекеттик тараптарга дагы дегенди киргизип койгон туура эле болот. Себеби мына мен иш берүүчү же сиз иш берүүчү болсоңуз, сизге выгодно эмес да айлыктарын көтөрүүчү. Ар бир ишкананын өзүнүн баягы прибыли кирешеси, чыгашасы бар да. Ошон үчүн мен ошол сунушту колдойт элем, эгерде экинчи окууга чейин карап көрүңүздөр. Демилгечилер сунушталган мыйзам долбоорун кабыл алуу, эмгек акы чөйрөсүндөгү кепилдиктердин ишке ашырылышын жана эл аралык милдеттенмелердин аткарылышын камсыздоого мүмкүндүк берерин билдирет. Жыйынтыгында тармактык комитет аталган документтин концепциясын биринчи окууда колдоого алды. Парламент депутаттары коомдогу актуалдуу көйгөйлөрдү байма-бай көтөрүп келишет. Бул иретте эл өкүлдөрү жарандардын суроо талаптарын парламент трибунасында айтып чыгышты. Айрыкча коңшу мамлекеттер аркылуу каттаган кыргызстандыктардын автоунаа маселеси, ишкерлердин тоскоолдуктары жана ысык көлдү өнүктүрүүгө байланышкан демилгелер айтылды. Депутат Дастан Бекешевдин айтымында Россияда жана Казакстанда катталган автоунаалары бар кыргызстандыктар акыркы күндөрү өлкөгө кирип чыгууда бир топ кыйынчылыктарга туш болуп жатышат. Жарандардын кайрылууларында айрым учурларда чек арадан өтүү үчүн ортомчуларга акча төлөөгө аргасыз болушууда. Депутат бул көйгөйдү тез арада жөнгө салуу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга керектүү механизмдерди иштеп чыгууну сунуштады. Бизге азыр жарандар өзүнүн машина менен Кыргызстанга, мисалы ошо машина Казакстанда же Россияда катталса, Кыргызстанга кире албайт экен. Ошол менен пайдаланып, мына керек болсо, казак жарандар акчаны кылып атышат. Кандай кылып атышат? Мисалы границага чейин келесиң машина менен, чет өлкөлүк жаранга машинаны бересиң, ал ошол машина менен кирет Кыргызстанга, сен жөө киресиң, и машинага отурасың, бирок 10 000 сом төлөйсүң. Талкууга жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев дагы токтолуп, бул көйгөй Санкт-Петербург шаарындагы жолугушууда дагы көтөрүлгөнүн белгиледи. Алын айтымында жакын арада автоунааларды легалдаштыруу боюнча президенттин жарлыгы чыгышы күтүлүүдө. Ошондой эле ал документке скутерлерди дагы кошуу сунушталганын айтты. Бул боюнча МВД менен мен сүйлөштүм. Жакын караларда легализация машина боюнча чыгат экен, уже президентибиздин указы боюнча. Ал жерге мен сурандым, бир эле машинелерди эмес, дагы скутерлерди да кошпогула деп. Анткени азыр скутерлер А1 правасы менен өткөн атат. Ал өткөндөн кийин буга чейин андай норма жок болгонго байланыштуу бир топ скутерлер дагы мындай нелегально кирип калгандар бар экен, алар дагы камтып кеткиле деп кечээ күнү эле сүйлөштүк. Ал эми жанагы жарандардын убактылуу кирүү боюнча дагы туура көтөрүп кеттиңиз, ал боюнча убактылуу номерлер берилиш керек деп эсептейбиз. Ал боюнча азыр биздин дагы депутаттар бул боюнча иштеп атат. Мындан тышкары 10 күндөн бери ишкерлердин дагы кайрылуулары көбөйгөнү ырасталды. Эл өкүлүнүн маалыматына ылайык айрым айдоочулар чек арадан өтүүдө акча талап кылынган учурларга кабылып жатышат. Ошол бизге кирген жүктөрдү ээсинин ичиндеги, мисалы Россиядан келаткан жүктөрдү казак мамлекетинин ошол чек ара посту аркылуу ар бир машинадан 10 000 сомдон же 50 000 теңгеден бербесең өткөрбөй бизде 1 сутка 2 суткадан кармап атыптыр. Аларда рентген иштейт, бирок рентген эмес, өзүңөр грузчик алып келип жүгүңөрдү түшүрүп бир-бирден жүктөп берилет деп. Эгерде мындай боло турган болсо биздин товарлар автоматически көтөрүлүп кетет. Бул ишкерлер жана жүк ташыган эмелерден ушундай кайрылуулар болот. Шуну бир көзөмөлгө алып бериңиздер суранам.
Ошондой эле жыйында ысык көлдү сактоо жана аймактагы туризмди өнүктүрүү сунушу дагы көтөрүлдү. Марлен Маматалиев ысык көлдө өтө турган суудагы Формула 1 чемпионаты эл аралык деңгээлдеги ири иш-чаралоорун белгилеп, мындай мелдештер туристтерди тартууга жана өлкөнүн имиджин көтөрүүгө өгөлгө түзөрүн айтты. Ошол эле учурда экологиялык коопсуздук жана көлдү сактоо башкы багыт бойдон каларын кошумчалады. Билесиздер, Формула 1 автомобилдик жана ошондой эле суунун үстүндөгүлөр бар. Автомобилдик боюнча бул өтө популярдуу, суунун үстүндө да бул өтө популярдуу эсептелет. Ал жерге канчалаган мамлекеттер ошол өзүнүн мамлекетине өткөзүш үчүн трассаларды курат. Суусу жоктору суусу болсо бул жерде өткөзмөкмүн дешет. Айтор бул боюнча дагы өтө көп мамлекеттер аракет кылып өзүндө өткөзсүн дейт. Биз дагы Кудай бурса кийинчерээк ушул автомобилдикте өтүп калса жаман эмес, ага дагы тийиштүү инфраструктураны курсак болот да. Эч бир мындай экологияга дагы, элге дагы зыян болбойт. Тескерисинче бул өтө жакшы нерсе. Өзүңүздөр деле мына мен деле окуп чыктым, өзүңүздөр деле окуп чыксаңыздар болот. Ал жерде пайдасы мына туристикалык жактан, элдин келиши жагынан, башка жагынан өтө пайдалуу. Эл өкүлдөрү талаптар, жагдайлар тиешелүү мамлекеттик органдарга чечүү үчүн тапшырылды. Турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам долбоору талкууланды. Жаңы документ үйлөрдү өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу чөйрөсүндөгү укуктук жөнгө салууну өркүндөтүү, камсыздандыруу механизмдеринин натыйжалуулугун жогорулатуу жана жарандарды өрттүн жана табигый кырсыктардын кесепеттеринен финансылык жактан коргоону камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Депутат Жаныбек Абиров өз сөзүндө бул мыйзам долбоору турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу системасын өркүндөтүүгө, камсыздандыруу механизмдеринин натыйжалуулугун жогорулатууга, жарандардын укуктарын коргоону күчөтүүгө жана камсыздандыруу төлөмдөрүн өз убагында төлөөнү камсыз кылууга багытталганын билдирди. Ошондой эле мыйзам долбоору исламдык камсыздандыруу принциптери менен шайкешкендигин белгиледи. Мыйзам долбоору менен исламдык камсыздандыруу принциптерин, башкача айтканда такафул механизмдерин колдонууга укуктук шарттарды түзүү сунушталууда. Экинчи окууга карата Жогорку Кеңештин депутаттарынын бир катар сунуштар келип түшкөн. Аталган сунуштар боюнча министрлер кабинетинин тиешелүү корутундулары алынган жана комитет тарабынан каралган. Эл өкүлү Гүлшаркан Култаева мыйзам долбоору колдой турганын билдирип, тактоочу суроолорду берди. Айыл чарба багытында жерлер үлүш жери болчу да, мына буга чейин да иш чараларды жүргүзөбүз дегенде бизге мына ушул ал деле жеке менчиктер да биз болгону турак жайларды гана биз ушундай эгерде сел алып бир нерсе алып кеткен болсо гана биз ошолорду карайбыз. Ал эми мындай үлүш жерлери бизге карабайт деп айыл чарба министрлигине алар деген аларды айтышкан ошолор кылыш керек деп. Мына эгерде айыл чарба багытындагы үлүштөргө ал деле жеке менчик да эгерде суу алып кеткен болсо аны сиздер карайсыздарбы? Үлүш жерлерди ала кирбейт мыйзам боюнча. Өлкө ичинде 1.251.000 турак жайдын 28% гана камсыздандырылган. Өткөндө да айттым да, видео байланыш аркылуу бул жакшы эмес, системаны өзгөртүп туруп, алдыга жылдыртышыңыздар керек да. Анан эгер Кудай сактасын, мындай ири жер титирөө болуп, кечекинде сел каптоолор болуп кетсе, ушул уюмдун массалык ушундай камсыздандырганга күчүңөр жетеби? Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өкүлүнүн айтымында, жер титирөөдөнүн камсыздандыруунун босугосун 6 балдан 5 балга түшүрүү сунушталууда. Элге жеңил болуп калат. Бул мыйзам күчүнө киргенде уже 6 балл эмес, жер титирөө 5 балл менен эсептелет. Уже камсыздандыруу окуя болуп калат. Ана шамалдар болсо 25 метр секунд болсо, жаңы мыйзамда 18 метр секунд болуп атат. Мен ойлоп атам, эч кандай коркунучтар жок. Ошол кадамга барышыбыз керек. Анан элге жеңил болуп калсын. Мыйзам долбоорунун негизги максаты камсыздандыруу каражатын түзүү. Ал каражат камсыздандыруу уюмдарынан келген төлөмдөрдүн эсебинен иштейт. Гүлайым Ашрапова анын каржылык механизмине кызыкты. Камсыздандыруу пулунун финансылык модели сиздер тараптан иштелип чыктыбы? Сиздерде ушул болжолдуу цифралар барбы? Эгерде бир ири масштабтагы кырсык болсо, камсыздандыруу пулунун каражаты максималдуу канча өлчөмгө чейин төлөнөт? Депутат Салтанат Аманова 2022 жылы Ошто күчтүү селден адамдар каза болгонун билдирип, документи жок же камсыздандырылбаган жабыркаган үйлөргө кандай жардам берилерин тактады. 2022 жылы өзүңүздөр билесиздер, Ош шаарында абдан катуу сел кетип, адам өлүмү менен коштолгон.
ошол сел кеткен учурлардын баардыгы жаңы конуштарга туура келет да, дача участкалары бар. Алардын көбү документ берилген эмес. Документ берилбей калып, анан кийин алардын бирине да 18 үйдү сел басып агызып алып кетти. 18 үйгө тең камсыздандырылган эмес, документи жок деп берилбей калды да. Мына ушул учурда кандайча жардам берилет? Камсыздар уюму чечиш керек да. Талкуудан соң аталган мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Шайлоо алдындагы миң үгүтчүлөрдүн саны кайрадан кыскарат. Бул аптада депутаттар шайлоо системасын реформалоого багытталган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Алдыдагы добуш берүү өнөктүктөрүнүн ачык айкын жана мыйзамдуу өтүшүн камсыздоого багытталган жаңы документ депутаттар Марлен Маматалиев, Камила Талиева, Дастан Бекешев, Мирлан Жээнчуроев жана Айбек Алтынбеков тарабынан демилгеленген. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте кызуу талкуу жаратып, көпчүлүк депутаттардын көңүлүн бурду. Демилгенин баяндамачысы депутат Камила Талиева сунушталып жаткан өзгөртүүлөр өткөн жылдагы шайлоо өнөктүктөрүндө байкалган айрым кемчиликтерди жоюуга, шайлоо процессинин ачыктыгын жана адилеттүүлүгүн күчөтүүгө багытталганын белгиледи. Биринчиси жанагы 300 миң күрөөнү регистрация каттоого чейин тапшырыш керек деп атабыз да. Бул жана БШКнын ишин дагы бир топ жеңилдетет. Мен жана статистиканы айтып өттүм. Экинчиси бул эң азыр мына талаш тартыш жаратканы агитатор алуу. Ар бир тиги уюкка 3-төн ашпаш керек деп атабыз да. Бул келип туруп эле эсептеп көрсөк 120 уюк боло турган болсо, ошол жерде деле мына 400гө жакын болуп кетип атат да. Бул деле абдан көп. Колдонуудагы мыйзамга ылайык депутаттыкка талапкерлер шайлоо өнөктүгү маалында 1000ге чейин үгүтчүнү тартууга укуктуу. Маалыматка караганда 2025 жылдагы парламенттик шайлоодо бул мүмкүнчүлүктүү болгону 2 талапкер гана толук пайдаланган. Мыйзам долбоорунун талкуусунда депутат Кубанычбек Самаков өлкөнүн географиялык өзгөчөлүктөрүн, аймактардын жаратылыш шартын жана айылдардын бири-биринен алыс жайгашканын эске алуу зарылдырын айтты. Бир участоктун ичинде айылдардын жайгашканы өтө алыс. Жана АТРдин алкагында кошулган айылдардын ортосундагы промежуток өтө көп да. Тиги башынан баштап нарыны өзүнүн округумдун аягына чейин 250 километр. Тоо таш сууну аралап өтөсүң. Ошого жараша 3 адам, 3 агитатор бир участокко өтө аз. Шайлоо өнөктүгү маалында үгүтчүлөргө төлөнүүчү эмгек акы маселеси да депутаттар арасында кызуу талкуу жаратты. Белгиленгендей, колдонуудагы мыйзамдарда үгүтчүлөрдүн эмгек акысынын көлөмүнө карата так чектөө каралган эмес. Айрым депутаттар бул жагдай талапкерлердин финансылык мүмкүнчүлүгүнө жараша теңсиз шарттарды жаратышы мүмкүн экенин белгилешти. Ошондой эле талкууда бир эле үгүтчүнүн бир учурда 2 башка талапкер үчүн иштөөсүнө тыюу салуу боюнча демилге көтөрүлдү. Бир ушуга бир мындай чек коюп койбойлу, 20 миңден ашпасын депчи ошолчу. Азыр эми ошону моментти колдонушат дагы шайлоо келгенде 100 миң десем де агитаторлорго 100 миң сом беребизби? Конституциялык мыйзамга киргизип бергилен да. 20 миңден ашпасын деп мыйзамга киргизип бергиле, себеби эгерде андай талап болбосо биз чектей албайбыз да. Талапкер менен үгүтчүнүн ортосундагы мамилени. Агитаторларды 5-6 талапкерге иштегенге дагы бир укуктук бир эме киргизип коюшубуз керек мыйзамгачы. Потому что булар топ-топ болуп алып, бир эле талапкерге эмес, 4-5 талапкерге иштеген учурларда жок эмес да. Шайлоочулардын добуш берүү жараянына активдүү катышуусуда талкуунун негизги темаларынын бири болду. Маалыматка ылайык 2025 жылы өткөн жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо шайлоочулардын болгону 37% гана добуш берген. Ушуга байланыштуу депутат Дастан Жумабеков жарандардын шайлоого катышуу деңгээлин жогорулатуу үчүн добуш берүү күнүн дем алыш күндөн башка убакка жылдыруу маселесин карап көрүүнү сунуштады. Жумушчу күнүнө азыр Тынчтык Ибраимович, шайлоо күнүн койсок, мисалы жума күнүнө ошол күнү шайлоо күнү болот. Элдер жума күнү жумушка барганда эле шайлоого да ошентип барып катышабы деген ойда. Расмий түрдө кат жүзүндө дагы бергенбиз жогорку кеңешке. Биз сунуштаганбыз 3-күнгө средага. Бул эл аралык практиканы эске алуу менен биздин оюбуз боюнча эгерде средага коюлса, явка көтөрүлөт. Жыйынтыгында бир топ талкуудан соң парламент аталган мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда кабыл алды.
Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер жарым саат бою Жогорку Кеңештин аппаратынын басмасыз кызматы тарабынан даярдалган парламент берүүсүн көрдүңүздөр. Аны жасалма интеллекттин негизиндеги мырза мыйзам алып барды. Парламентте болуп жаткан орчундуу жана маанилүү окуялар менен биздин расмий кеңеш KG сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда окуп тааныша аласыздар. Келе жаткан жумада жакшы жаңылыктар менен көрүшөлү, аман туруңуздар.